Bismillah. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Assalamu alaikum, биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Достор, бүгүн биз Ноокаттабыз. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Борко айылында Мелис акенин эки атын, эки өтең тору атты туугандар. Торунун дагы тору кашка аттар бүгүнкү чыгарылышта чыкмакчы. Анда бул улактын аттарын силерге тартып көрсөтүп берели дагы Мелис акеден толук маалыматты сурайлы. Анда биринчи номердеги ушул арканкы эки буту, алдыңкы оң буту жана кашкасы бар тору аттан баштасак. Мелис ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыз бака? Жакшысың, келдиңби? Келип калмак экен колуңузду. Ассалам. Карап коюң. Тынчсыз бака? Шүгүр, рахмат. Иштериңиз болтабы? Болду, рахмат. Өзү жакшысыңбы? Жакшы ака, жакшы. Ушул жерден былтыр келдикпи, бир көк ат тартканбыз ака? Ооба, былтыр бир күрөң ат менен бир көк ат чыгардык. Көк ат чыгарганбыз. Быйыл дагы Кудай кааласа эки ат чыгарат экенбиз да ака? Эки ат бар, эки тор ат бар. Бул аттар боюнча бир маалымат бериң ака. Улактары барбы бул аттардын? Булар жазга 5 жаш болот. Жазга 5 жаш. Өзү Россиядан келген. Улакка жаңыча бар, бирок топко катуу келет. Топко кириштери жакшы ака? Кириш чыгыштары, жүгүрүштөрү жеңил, күлүк. Күлүк жылкы. Күлүк жылкы ооба. Мына достор, аттын ден соолуктары жакшыбы ака? Ден соолуктары буттарына жооп, Кудай кааласа. Буттарына жооп. Ооба. Бул келгенде канча болду өзү? Келгенде жашында келген булчу. Жаш малында келген. Жашында келген. Тай малында. Тай малында келген. Ушул Ноокатта тарбияланып атат, Отто тарбияланып. Мына достор, аттын күлүктүктөрүн бир сыйра көрүп коюңуздар. Мына достор, улантабыз. Топко кандай дедиңиз ака? Топко жакшы барат. Жакшы барат. Топко тизгин менен эле барат. Канча иштебейт, Кудай кааласа. Бул атыңыз күлүк экен, бир болсо. Ат күлүк. Бир мында узата чапсак болобу? Болот, чап. Кана бир кой берчи. Узун. Мына туугандар, аттын күлүктүгүн бир сыйра силер менен чогуу сынайлы. Бунуңуз кара байырларга эле окшош го? Кара байырга окшош, бирок Россиядан келген. Ростовдон келген деп айтышкан, биз өзү алып келген эмеспиз, келгенде алганбыз да. Мына достор. Аттын күлүктүгү жакшы. Жеңил экен да ака? Ошондо 5 жашка толот дедиңиз. Жазга 5 болот, эки асы болот экен да. Жазга 2 асы. Буттары тазабы ака? Буттары таза, арканкы буттардын иштери жок. Только ана арканкы оң бутта улакта дебеленген жери бар. Оң бутта бир айрылыптыр, а? Улакта ошо ташка кесип кетип айрылып, мына сагайып калды. Мына достор, бул эч кандай неме бербей аттын басышына? Жок, зыян жок. Оксаган нетени жок, оксабайт, зыян. Оксабайт, а? Аттын бою канча чыгат? Аттын бою ушу үрүбүнгө 1.60-тан ашык чыгат. 1.60-тан ашык. Ооба. Жооштуктары ака? Жооштуктары колго жоош. Колго жоош. Жештери жакшы. Жештери жакшы. Мына туугандар, аттын такага турушучу. Такага турушу да жоош. Туяктарын андай шашпай жакшы кылып тартып көрсөтүп берейин. Сиздер достор, атты жактырыңыздар. Бир бастырып койчу акырын. Баскан басыктарын көрүңүздөр. Үстү толобу мингенде? Толобу экен. Токточу, үстүн бир тартып койгула. Ака, өзү сиз бааны мындай жеңил желпей эле кылып койчу элеңиз, буну кандай коесуз? Буну дагы азыр заманга карап эле, элдеги чөнтөккө карап эле коебуз. Палаан миң дебейбиз. Жакшына эле чөнтөк бапулуу эле коебуз. Канча дейсем, айтыңчы ака? Бунун жакыны 3,5 миң. 3,5 миң доллар, а? 3,5 миң доллар. Кеми дагы болот? Кеми дагы болот. Кеми дагы болот. Анда эмесе туугандар, бул биринчи номердеги аттын толук маалыматын Мелис ака силерге айтып берди. Ат жанагындай улактан кийинки абалы кандай ака? Улакка барып келгенден кийин. Улактан келгенден кийин жем жебей коюп, от жебей койчу пейилдер жок, жей берет. Пейили жок, а? Ооба, пейили жок. Только ушу жетелеп чыкканда ойноп жүгүрөт, ошол эле, башка айыбы жок. Оңнаткан алып чыкканда жүгүрөт. Тээп тиштебейт, а? Тээп тиштебейт, Тээп тиштебейт. Мына достор, бул биринчи ат болду. Эми аттын баарын силерге тарттык, болгондой. Турганын тургандай турпаттарын баарын көрсөттүк туугандар. Экинчи атка өтөлү анда Мелис ака? Экинчи атка өтөлү. Кеттик. Мына достор, кара туяк тору кашка экинчи атка кезек келип жетти достор. Бул аттын заты бул кара байыр экен. Мелис акадан азыр бул ат боюнча дагы маалыматты алалы. Каяктан келген ат, жашы кандай, улагы тамайбы, ошол боюнча сурайлы. Мелис ака, бул ат боюнча айта бериңиздерчи. Бул аттын жашы жазга 7 болот. 4 асы экен анда? 4 асы. Жашында өзгөндөн келген. Канча жашында келген? Пыштым алып. 3 жашында келген экен да.
Ошодан бери улакка чабылат үйргө салынат. Ошондо булатты таамай деп койсок болобу эке? Булаттын улагы таамай. Улагы таамай. Улакка салып берип ала берет, акчасын эсептей берет. Любой жерде улакка алып барып салып барасыз. Салып улакка чабып берип ала берет. Жакшы эке. Карабайыр үйрү барбы жокпу? Үйрү бар. Үйргө да коюлат. Үйргө коюлат. Жылда үйргө коюлат. Быйыл да үйрдөн келген. Канча бээге коюлат эке? 10-12 бээде жүрөт. 10-12 бе? 10-12 бээде жүрөт. Жакшы карай кулундарды? Кулундар жакшы карай, ошол бир кол эле ошол бир адамла жүргөн. Ошондо 4 жылдан бери колуңузда экен да, а? Мына туугандар. Бул аттын жеп ичтери, ден соолуктары? Жеп ичтери, ден соолуктары жакшы. Жакшы, э? Такага жоош. Такага жоош. Түзүк. Адамга жоош кармак деткенге. Мына туугандар, энчи кыла турган ат экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул аттын түзүлүшү, аттын буттары. Эч кандай айып жокпу бутунда эке? Шишиги жок. Неткен ишик эч нерсеси жок. Бою 1.60-тын үстү экен, а? Бою ушу үрөбөнгө тартса 1.60 чыгат. 1.60 чыгат. 1.60 чыгат. Мына достор. Улагы таамай ат издегендер болсо, бул атты көрсөңүздөр болот. Азыр чабып көрөбүз. Бул эке канча жол улакка барды быйыл кызыл эсебинен? Бул тынбай эле улакка барат. Кече дагы улактан келди. Кече дагы 2 жол, 3 жол дагы улакка барат. Токтобойт. Тынбайт. Тынбайт. Улак болсо эле ушул дежурный ат бул. Канча күндө сууда эке бул? Чабы бер. Мына. Сууганына 2 ай болуп калды почти. Бул үйүрдөн келгенден кийин токтогон дагы эле жок. Аз-маз жем жеп турду, анан кийин эле бастырып чабып атабыз. Ошол. Токтоп багылган жок да бул. Үйүрдөн келгенден кийин ушу 1 ай эле турду, болду. Ошол бойдон эле бастырып чабып атабыз. 5-5ке кандай? Чапса болобу? Ошо 1-2 эле жолу чабылган. 5-5ти көргөн, а? Көргөн. 1-2 эле жолу чабылган. Мына Основной оламан улак болчу. Торпок улакка кирет экен да, а? Баягындай киргенде коркуу сезим барбы жокпу? Коркуу сезими жок. Ушу топтун ортосунда жүрөт, айланып жүрөт. Айланат. Ооба. Секирбейт топко. Эми торунун баасын айтың эке. Торунун баасындагы 3000. $3000. Ооба. 250 миң экен да. 250 миң сом. Кеми болот? Кеми бар, аз-маз кеми бар. Жакшы эке. Бул аттардын кайманаттары барбы эке? Кайманаттары жок. Кайманаттары жок. Дыйкандын аты экен да. Дыйкандын аты, эми кайманат коюп атык биз. Мына достор, 2-нчи номердеги ушул тору-кашка 250 миң сом. Ошондо $3000 болуп калат экен. Аттын жанынан көрсөтөйүн. Буттары, омуролору. Чатка аягына өтөбүз азыр. Акырын бастырып койчу. Кимге жаккан болсо мен номерлерди алда окуп койдум. Кыргыз Ата айыл өкмөтү Борко айылына келип аттарды көрсөңүздөр болот. Ушундай улакка чабам дегендер болсо, жана үйүргө алам дегендер болсо атты байкаштырып көрүңүздөр туугандар. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта Муз ТВ каналы сизге тартып көрсөтүп берди. Ар дайым биз менен чогуу болуңуздар. Аттар жаккан болсо сиздерден класс деген белгилерин күтүп калабыз. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Берис эке, соодаңызга береке анда. Айылы рахмат, сага да ишиңе береке. Рахмат эке. Көрүшкөнгө чейин. Айтканыңыз келсин, рахмат.